Эсиңдеби, араанын үнү жай, колдор тоңуп, бет кызарып чыкчу. Бирок биз ошол үн менен кышты жеңчүдөй сезилчүбүз. Анан балта менен отунду майдалап, мешке баткыбай кылып жарабыз. Отундарды майдалап, катар-катар кылып жийип койгондо көңүл тынчы түшчү. Перезелер клёнка менен жабылган, майда мыктар менен кагылган. Ичинен калын муз тоңуп калчу. Эртең менен ойгонуп, ошол музду тырмагыбыз менен акырын сыйрып сыртты карачубуз. Челектеги суу үстү муз болуп тоңуп калчу. Чөмүч менен музду шак этип сындырып, муздак суу ичкенден өткөн рахат бар беле. Апабыз же чоң апабыз байпак токуп отурган болот. Ийнелер акырын тыкылдайт. Ошол колдор токуп берген байпакты кийгенде дүйнөдөгү эң катуу суук дагы унутулчу. Жүндүү байпактын үстүнөн галош кийип, кар кетчүбүз. Кечинде ал байпактар мештин үстүндө кургап турчу. Кээде күйүп кетип, түтүн жыттанып калчу. Таң эрте сарайга чыгабыз. Уйлардын деми бууланып, ичти жылыткандай болот. Челек менен жем ташып,